Министрликтин буйругунун негизинде мындай бейтаптарды ушундай изоляторго жаткырып, тийиштүү иш-чаралар жүргүзөбүз. Мындайча айтканда, себеп дегенде булар Кытай Республикасына кирип чыккандыгына байланыштуу да. Негизинен азыркы күндө эртең менен температурасы жок, абалдары жакшы, бейтаптардын эч кандай коркунуч жаратпайт. Биз тараптан бүгүн экспресс лаборатория жүргүзөбүз. Экспресс лабораториядан бул вирустун тастыкталбаса, үйлөрүнө амбулатордук көзөмөлгө чыгарып жөнөтөбүз. Бүгүнкү азыркы убакытта эч кандай анын шектүү же болбосо эч бир коопту жаратпайт. Себеп дегенде биз өзүбүздүн деңгээлде тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Баткен областына жалпы саламат сактоо мекемелеринде, өткөрмө пункттарында ушул изоляторлор, койкалар, керебеттер даярдалган, тепловизор менен, дары-дармек менен камсыз болгон. Ар бир өткөрмө пункттарды аймактык ооруканаларга бекитилгенбиз. Мындайча айтканда, аймактык ооруканалардан тийиштүү керебеттердин жана дары-дармектин дезинфекциялык каражаттардын бардыгы запастары камсыздалганда. Мындайча айтканда, биз өзүбүз жөнөкөй эле жараныбыз температура чыгып, ушундай эле гриппке баягында боло турган болсо, признактары болуп, анан ошондо Кытай мамлекетине кирип чыккан болсо, бул биринчи кезекте биз ушуларды көзөмөлгө алып, же болбосо үйүндө болсо, үйүндө ушул 14 күндүк инкубациондук периоддо буларды карап жатабыз да, негизиненчи. Шарттарды эми биз дары-дармек боюнча, башка дезинфекциялык средстволор боюнча эч кандай маселе жок. Биздин медицина кызматкерлеринин арасында маскалар, защитный средстволор тийиштүү деңгээлде жетиштүү.